Муратбеков Асылбек экөөбүз жеке бизнесмен адам. Ал киши базарларды да ачты мына Алапка районунда Өрүктүү айыл өкмөтүнө жана колунан келишинче эли журтубузга кызмат кылып келип атат туугандар. Биздин элибизде ушундай атаулдар көп болсун, жеке бизнесмендер көп болсун, эли журтубузга ушундай кызмат кылып жүрүштү насип этсин. Урматтуу туугандар, биз үлгү алсак ушундай инсандардан үлгү алып, бизден кийинки муунга үлгү иштерди жасап келсек жакшы болот эле туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, Муратбеков Асылбек экөөбүздөн Аллах ыраазы болсун, кылган ыхсандарыңызды кабыл алган болсун. Дайым ишиңизге ийгилик, эли журтубузга ушундай кызмат кылып жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуз. Акыркы күндөрү менен туктап кетмекчимин. Кабыл болсун. Ошол күндөрү өзүңүздөр билгендей, ушул Алапканын тукуму өзүбүздүн агабыз Асылбекке дагы бир жолу Рамазан айында бир Алапка элме деп өзүнүн озачар белектерин бере берген экен. Ошону эми бул жерде азыр айыптын бүт сот кызматкери, орун басар, представительдери келип отурасыздар. Ушуларды бир калыс өз даректерине жеткирип берип койсоңуздар, бакандай. Ошол киши да бир эмне жардам болсун, сооп алайын деп айтып атат. Ошол кишинин атынан барып тапшырып, ушул кымбаттап орозо күндөрү бирөөгө аз да болсо жардам болуп калсын. Асылбекке болсо терең ыраазычылык каалайбыз. Өзүнүн өкүлдөрү турат. Ушул жерде Алапка районунда абдан чоң бир жакшы жумуштарды жасап берип атат. Буга чейин да көп болмосуздар. Жакында мынакта магазиндердин ачылышы болот. 2 айдын ичинде ушул жерде еще базарды ачып берем деп атат. Кудай буйрса бул жер ачылып калса, Алапканын центри ушул жер болот да. Бар шарты менен жасап берем. Мындай проект дагы бир жолу айтып, башка жерде жок да. Бул жерде түшкөн кирешенин бардыгын 50%-ын, жарымысын бүт айыл өкмөткө берем деп. Өзүнүн жеке акчасын салып, бүт элиме деп аткан кишиге жалпы Алапкан элинин атынан только ыраазычылык айтабыз. Өмүрүн берсин, ишине ийгилик берсин, элине берсе 10 эселеп кайра кайтарып берсин демекчибиз да. Салам айтып коюңуз сизге. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушул сиздерден суранып кетет элек, эгелерине жеткизип, аны дагы бир жеткизип берсеңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун, ал жолдар. Жакшы күндөрдө жолугушайлы. Рахмат. Өчүрөт менен коюп берсеңиздер. Мен Аккоргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарымын. Ошол Аккоргон айыл өкмөтүнүн атынан, халктын атынан ошол Асылбекке чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ошол берген айттыгын ошол керектүү үй бүлөгө жеткирип, ыраазычылыгын айтып коебуз да. Рахмат. Кулуна береке кошула берсин, иштери илгериле берсин. Мына берде кичине сүйлөшүп отуруп, базар жөнүндө кичине сүйлөшүп калдык. Эгер макулдашып эмне болсо, субботага жылдырып койсо жакшыраак болобу деп ушул Нурбек Бейшенович айткандай эң Алапканын центрине айланып калышы мүмкүн. Базар келечекте күнүгө иштейт. Только воскресенье күндү күтпөйт, бардык шарт менен күнүгө келип ушу жерден керектүү мал жандыкты алып, жем алыш суббота күндөрү может чоңураак болушу мүмкүн. Так күнүгө вещевой базар иштейт. Ушу жерде эң арзан продуктуну коюп берем деп атат район боюнча. Бишкектин баасында. Анан вещевой рынок келип алса, келечекте ошо жана центрдагы бир тыгындан кутулат элек да. Ушу жерге берки вещевой базар иштеп калса, бул мындай күнүгө иштечү жер болот да, Кудай буйрсачы келечекте. Негизи өзү келип тапшырам деди эле, сүбөт этпей калды. Анан бир тууган бияк акесин жөнөттү. Бир тууган акеси ошо тартып базар берип койду. Ал базардын основной күнү субботага чекелип көрбөйбүзбү? Маселе жок. Мен аслыга деле айттым эле да, муну сүйлөшкүлө дедим эле. Кабарын берен деп өзү убактысы болбоду, чыга албады. Аны Рүстемге да айттык эле буну. Ошого мүмкүнчүлүк болсо элди тартыш үчүн субботага жылдырайлык. Основной күнүн. Адамдар алып келип туруп, анан эртеси базардан алып апара берет. Анан күчөп кетсе, бардык жерде боло берет. Туура эле, ачылгандан бери союш үзүлбөй атат азыр биздечи. Турат, келсеңиздер болот, постоянно болот союш. Жакшы условия. Азыр просто тиги жерден сатып, анан вещевой малын сатып, анан эл продукт алат экен, кийим кече алат экен.
ошого азыр кичине жол алысыраак болуп атат да. Эгер малын сатып бул жерден соода кыла баштаса, ал өзү эле келет. Жок, базар күнү малын жүктөп келип атат. Аларман жок болот белги. Базар күнү келип атат адамдар. Адам жок. Ошон үчүн башка күнгө коюп көрсөк жакшы болот дейм да. Маселе жок. Бизге кайсы күнү десеңиздер, колдоп гана беребиз. Любой. Ошону келишип, айыл өкмөт азыр болбой калды. Рустемге айтат элек. Азыр міне телефон деген бар, жарыяны берип туруп эле баардык жакка жеткизсе болот бул нерсени. Сапалакта деле суббота болуп жүргөндө. Суббота алып келип туруп, беден сата албады, эртеси чоң базарга алып барып Айчанда ошондой кылайык. Суббота эмес. Onlar onda patanı verin. Сакал бир бата бериңиз эми. Aynen. Barağlar şu Orzan'a tutan Orzan kavul bolsun. Şu berekesine bereke koşula versin, ömrü uzun bolsun. Barağlar tinç bolsun. Amin, айтпаңыз. Ушул Асылбекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Ала Бука районуна жалпы буга чейин жасап келген иштери, мына бүгүнкү иштери, соопчулук иштери үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Ала Бука элинин атынан. Элге берсе, элге 10 эселеп Асылбекке кайтарып берсин демекчибиз. Ар дайым өзүндө ден соолугу бекем болсун, иштеринде ийгилик болсун. Буга чейин дагы көптөгөн иштер жасап келген, мындан кийин дагы Кудай буйрса, ден соолугу иштери жакшы болсо, элине жумуштарын, кызматтарын кыла берет деген терең ишеничтебиз. Дагы бир жолу үй бүлөсү менен аман эсен болсун демекчибиз. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Биз Көксерек айыл өкмөтүнөнбүз. Асылбек Муратбеков сиздин берген белектериңизди алып эзине жеткиребиз деген үмүттөбүз. Сиздин да тапкандарыңызга Кудай береке берсин. Сиз бирди берсе, сизге Кудай миңди берсин. Дайыма жакшылыктарда көрүшө берейли. Biz buna Akkurgan Yakut'un basının orunbasarı Törek Özkönbek. Asılbek'in sava kağlarım şu uzun ömür çыңды söylüp buna bir yerde kılıp atkan ayt bayramdığına ayvay biz razı olduk. Sen jönötkön ayt bayramdık beleklerine şu adresine jetkirебиз barına aytkan belekler salamlarını jetkirip barına mine kılabız. Kağlarım şu bundan daha Kudayım bizge birdi versen, Kudayım sağa mingdi versin, işin örkünde versin. Buna bu yerde köp planlarım var eken bari işe alsın. Kudaydan şunu tileybiz yani. Daim yaxşılık bula versin, zamanımız tinç bolsun, el yurtumuz tinç bolsun. Daim yaxşılık bula versin. Rahmat. Çoğun soğuk iş bolup atat. Мурас ЖЧКсынын жетекчиси Муратбеков Асылбек Якупбекович мына дагы бүгүн элдерге кайрымдуулук кылып, ун, май таркатып жатат. Биз өз Асылбек Якупбековичке өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин Соломо участкасына шаар куруп берди. Бул жерде бардык камтыган ишканалар ачылып жатат. Açıldı, çoğun mal bazarı açıldı. Ошол үчүн элдин атынан şu соопчулук иш жасаган үчүн чоң терең ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Өмүрү узун болсун, телегей кең болуп, дагы ушундай иштерди жасап тилектешпиз. Siz кайсы айыл өкмөттүн Мен Өрүктү айыл өкмөтүнүн тургуну болом, жооптукка чогуу иштейм. Рахмат. Так, туугандар, мына бүгүн Жалал Абад областык Ала Бука районунун жеке ишкери бизнесмен Муратбеков Асылбек экенин элге болгон ушундай кайрымдуулугу орозо фитир катары элге таратат экен дайым жылда. Быйыл ушул нерсени бизге келип тартып бер деп талап кылгандыгы үчүн, сурангандыгы үчүн биз келип тартып, мына ушинтип ар бир айыл өкмөткө, муктаж үй бүлөлөргө ушундай продукта бир пакеттен таратылып атат туугандар. Nolardan koyup taksam? Bardığın da var. Her bir ayıl өкмөткө жазышыбан коюп чыктым. Актам айыл өкмөтүнө
Korkon. Aile hükümeti. Kızlar aile hükümeti. Sumsar Şekaftar. Birinci May. Aile hükümetine. Kökserek aile hükümetine. Uşunun bari tuğanlar uşul Ehsan Katarı, Orozo Fitir Katarı, Muratbek Asılbeyke biznesmen, Kırgızстан жеке bir biznesmen ata ulu ушундай кайрымдуулук ишин кылып атат тугандар. Ушинтип элге ушундай кайрымдуулук иштерди кылып аткан үчүн дагы чоң эрк керек, чоң камият керек. Алла разы болсун дейм. Өтө сонун иш. Karankur aile hükümeti. Oğuz'a çeken tarafçı otatmak. Bu paket aslında sana ne? Allah da ciddi öyle diyor. Köktaş aile hükümetine. Muratbek Fasılbeyke için elge vergen oşunda ehsan işleri. Onlar Köktaş'tan Korközmelikler olarak bir şey dağı 2-3 aile hükümetine. Maşallah kurat tuğanlar. Bunda sana takıl kaçamışlar ha? Başka çok işte. İlk Katar ha mesela. İlk Katar koyuyor. Ha, 3 tane var. İşte var mı? Süreli erken akıl. Köfte abi. Buga çeyin dağı 3-4 aile hükümet köcüktöldi. Muhtaç ülkelerge hazır 1 May köcüktölüyor. 1 May menен Karınkur şu Kökserek aile hükümetine. Mınaki Kökserek aile hükümetinin ayıl başçısı özü baş bolup gelip şu muhtaç үй-бүлөлөргө кызмат кылайын деп ушундай келип продуктыларды өз жүктөп ушундай элибизге кызмат кылып атат. Ошондой инсандар бизге керек тугандар. Биздин мамлекетибизге Gitsen çıkmadı.